2019 Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин география, экология жана туризм факультетине 80 жыл толду. Факультет республикадагы эң ири окуу жана илимий борбор болуп саналат. Бул жылдар ичинде факультетте окумуштуу педагогдордун бир нече муундары эмгектенди. Педагогикалык институттун өз алдынча бөлүгү катары географиялык факультет 1939 жылы түзүлгөн. Кыргызстандагы биринчи географиялык уюмдун башатында таланттуу окумуштуу педагогдор Лунин, Татыбеков, Розанкин, Фриев, Картавов турушкан. Негизи географтарды даярдоо Кыргыз пединститутунун 2 жылдык мугалимдик институтунда 1937 жылы башталган. Чындыгында ал кезде саясий экономика кафедрасына бекитилген эки эле мугалим бар. Чакан бөлүмчө болгон. 1938 жылы география кафедрасы да түзүлгөн. Улуу ата мекендик согуш башталаардан мурдараак 4 жылдык окуу мөөнөттөгү географиялык факультетте уюштуруу чечими кабыл алынган. Университетке келип билим ала баштадым да. Ошондо бул биздин география факультети биздин негизги главный корпуста болчу. Ошол убакта биздин ошол убакта окуткан мугалимдердин баарын карап отурсак, биздин окуткан мугалимдердин көпчүлүгү эле Россиядан келген окумуштуулар эле. Деканыбыз Борис Александрович Лунин деген болгон. Андан кийин ал проректор да болду. Картавов деген, Михаил Михайлович деген дагы проректор болуп, завкаптыр болуп жүрдү. Анан ал убакта ошо Чупахин Виктор Михайлович деген кийин доктор наук болуп, азыр Россияда эмгектенип жүрөт, Алматыда жашады. Эми мына ошол кийин карап отурсам, азыркы кезде ошол баары бир биз тарыхты четке калып койбошубуз керек. Биздин география илиминин калыптанышына ошол биздин тууган орус элдеринен келген адистер көп чоң жардам берди десек болот. Андан кийин өзүбүздүн кадрлар өсүп чыкты. Согуш мезгилинде жана андан кийинки бир нече жыл ичинде да факультетте сапаттык жана сандык олуттуу өсүш болгон. Биринчи курска кабыл алуу 25 адамдан 75 адамга жетип 3 эсеге көбөйгөн. Бул мезгилде факультеттин курамы калыптанып, өнүккөн. Факультеттин ошол курамы ата мекендик согушка чейин жана андан кийин географиялык жогорку билим мектебинин салтын чагылдырып, студенттерди маанилүү багыттар боюнча адистештирүү менен ар тараптуу терең билим алуусуна көмөктөшкөн. Келечектеги географтарды сапаттуу даярдоодо улуу ата мекендик согуш тоскоол болуп, түзүлгөн кырдаалга байланыштуу факультет Пржевальск шаарына эвакуацияланган. Алгачкы студенттер 4 жылдык программаны ылдамдатып 3 жылда окушкан. Факультет менен жашташ экенмин. Мен ушу 80-демин. 1957 жылы келип университетке студент болуп келдим эле. Ошондо көп мыкты окумуштардан окуп сабак алып кеткем. Академик Оторбаев, Борис Александрович Лунин. Акши согуштан кийин эле келди ушул факультетте келип башкарып декан болуп иштеп турду. Садыбаков Мурзагов, Султан Арзалиевич, Римарона Креницкая, Костромин Степан Алексеевич деген ушундай, Селеустов деген Александр Васильевич. Ушундай окумуштардан сабак алып, фундаменталдык билим аябай бекем болду, терең болду. Согуштан кийинки жылдарда факультетте кабыл алуу 75 студентке жеткирилип, профессор окутуучулук курам кыйла толукталып, география кафедрасынын физикалык география, экономикалык география, геоморфология жана картография кафедралары бөлүнүп чыгат. Жаңы геология бөлүмү ачылып, геология географиялык факультет деп аталган. Факультеттин өнүгүүсүндөгү маанилүү окуялардын бири Кыргыз пединститутунун Кыргыз мамлекеттик университети болуп уюшулушу. Анын ири бөлүмдөрүнүн бири болуп, 75 студенти бар география факультети эсептелген. Мен Топаев Актер Асанбекович, ушул география, экология жана туризм факультетинин деканынын орун басарымын. Ушул факультетте окуу процесс боюнча иштерди көзөмөлдөп, ошо башкаруу боюнча иш жүргүзөм. Негизи эми окуу процесс боюнча айтып кетсем, негизи бизде факультетте 4 багыт негизги бар. Бул география, туризм, экология жана гидрометеорология
боюнча даярдык көрсөтөбүз. Эң негизги ошол факультетте ошол география багытынан дагы экиге бөлүнөт. Бул физикалык география жана экономикалык географияга. Анан ошол багыттардын негизинде бизде көбүнчө ошол окуу процесске практикалык процесске көп көңүл бурулат. Негизинен географ болгондон кийин географ бул ошол өз жерди изилдөө, жерлерин өз көзү менен көрмөдүнчө бул өз ошол жакшы билбей калат да. Ошондуктан биз ошо практикага аябай көп көңүл бурабыз да. Университет болуп уюшулгандан баштап жаңы окуу пландарын иштеп чыгуу менен окуу жакшырып, университеттик деңгээлдеги эң жогорку билимдүү адистерди даярдоо башталган. География, экология жана туризм факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн көрүнүктүү географтар, экономисттер, профессорлор, илимий докторлор, кандидаттар чыгышкан. Факультет өзүнүн дээрлик 80 жылдык эмгек жолунда өлкөнүн мектептери, илимий жана өндүрүштүк мекемелери үчүн 7000ден ашык географ, эколог жана туризм адистерди даярдады. Факультет жогорку квалификациялуу бакалавр жана магистрлерди даярдайт. Бакалавр жана магистрлерди даярдоодо 4 багыт боюнча жүргүзүлөт. География, гидрометеорология, экология жана жаратылышты пайдалануу, туризм. Факультеттин жааматы 1992 жылы республикада биринчилерден болуп туризм багытында студенттерди даярдоону жөнгө салган. Факультеттин аракети менен 2017 жылдан баштап бардык жогорку жана орто билим берүү окуу жайларынын бардык факультеттеринде Кыргызстандын географиясы сабагы киргизилип, бүтүрүүчүлөрү география боюнча мамлекеттик экзамен тапшырышат. 2010 жылдан тартып Кыргыз Улуттук университетинин география, экология жана туризм боюнча адистери даярдаган бөлүмү география, экология жана туризм факультети деп аталат. Азыркы учурда факультетте 4 кафедра иштеп жатат. Физикалык география, экономикалык, социалдык жана саясий география, туризм жана рекреациялык география жана экологиялык жана жаратылышты пайдалануу. Факультеттин дагы бир айырмачылыгы жаш адистерди даярдоодо окуу талаа практикаларын уюштурууга чоң көңүл буруп, студенттер кереметтүү ысык көлдө, Чүйдүн Аларча, Кегети капчыгайларында окуу талаа практикасын өтүп келишет. Биринчиден биздин факультеттин жааматын, жалпы Кыргызстандагы географтарды ушул география, экология жана туризм факультетинин 80 жылдык юбилеи менен чын дилимден куттуктайм. 80 жыл чындыгында абдан узак тарых, университеттин тарыхы менен бирдей эле жашта келе атат десек болот. Жана үстү агайлар айтып кеткендей, чындыгында географиянын калыптанышы, өнүгүшү, туу чокусуна жеткен убагы бул Совет доорунда болгон. Ал бардык факультеттерге тийиштүү. Ошол убактагы жана азыркы кийинки кадрлардын бардыгы Кыргызстандагы ар тарабындагы вуздарда, факультеттерде эмгектенип келе атышат. Декандары, доктор науктар бардыгы ошол биздин факультеттен чыккан. 3 курстан баштап өндүрүштүк практика башталып, практиканы Кыргызстандын гана чегинде өтпөстөн чет өлкөдөн дагы өтүп келишет. Мындан тышкары жогорку курстун студенттери эл аралык экспедицияларга дагы активдүү катышат. География жана экология жана туризм факультетинин жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин университеттери менен илимий байланыштары бар. Анын ичинен факультетте Нигата, Фрайбург, Казмо, Грайсвальд, Гамбург, Берлин Эркин университети, Вяскон, Познань, Санкт-Петербург, Москва университеттери менен адистерди, студенттерди алмашуу боюнча келишим түзүлгөн. Жылына факультетти 100дөн ашык бүтүрүүчү аяктап, Кыргызстандын булуң бурчунда чет өлкөлөрдө эмгектенишүүдө. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын ар бир жогорку окуу жайында, илимий изилдөө институттарында, министрликтерде, агентстволорунда иштеп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошууда десек жаңылышпайбыз.